Assalamu alaikum туғандар. Мына Өзгөндөн чыгып ана Кызылдан өттүк. Мына ушул жерлердин бардыгы бош жатат да туғандар. Мына ушул жерлерди биз качан иштетебиз? Мына аң сезимдүү, прогрессивдүү жаштар ойгонбойсуңарбы? Канча убакытка чейин биздин мамлекетибиз дагы башка бир мамлекеттердин көзүн карап жашайт. Ой жаштар, мына ушул жерлерди эмне душмандар иштетсинби? Бул жер биздин жерибиз. Мына ушул жерлердин иштебегенине канча жүз жыл болуп кетти. Эчтеме отургузган эмес, эчтеме жасалган эмес. Мына ушул орустар айткандай нетронутая природа. Мына ушул жерлердин бардыгын тугандар иштетишибиз керек. Азыр болбойт дегендин өсү болбой калды, чындап айтканда. Азыр технология ушундай өнүктү. Тугандар ушундай заманда жашап, анан кийин башка бир мамлекеттерден нан сурап, май сурап, анан сатпай койсо баасын жогорулатып, жалынып, качангыча ушинтип жашайбыз. Дагы канча убакыт өтүш керек? Мына көрүп атасыздар өзүңүздөр. Мына ушул талалардын бардыгы абсолютно бош жатат. Мына ушулардын бардыгына баг отургузушубуз керек биз. Баг отургузуп, мына ушул 1 квадрат жерден эң эле болбоду дегенде $10 киреше алып турсак болот. А мындай бизде билесиздерби канча миллиард квадрат жери бар. Мына ушул жерлердин бардыгын иштетишибиз керек. Биз иштетпесек, бул жерлер ушу бойдон калат. Башка бир душмандар иштетет. Тугандар, бизди ушул жерден кууп таштап туруп, башка бирөөлөр ээлик кылат кийин. Мына эсибиз барда, бардыгыбыз биригип, кыргыз элим үчүн эң абалы, Кыргызстаным үчүн деп аракет кылып, мына ушул жерлердин бардыгын бак кылышыбыз керек тугандар. Мына караңыздарчы, кандай керемет жерлерде жашайбыз. Мына ушунун баркын билбей, бардыгыбыз ушул мамлекеттен качып кетейин деп жашап атабыз. Кесирлик кылып атабыз. Мына көрүңүздөрчү, кандай майы чыгып турган жерлерибиз бош жатат. Абсолютно бош. Канчалаган 3,5 миллион гектар жерди иштетишибиз керек. Мына ушул жерлердин бардыгы бизге эмне Алладан аманат. Биз бул жерди иштетпей кое турган болсок, жер эне дагы бизге тарынат. Түшүнгүлө, тугандарым, мына ушул жерлерди иштетип калалы, тынымсыз аракет кылалы. Бул жашоо өтө кыска, бат эле өтүп кетет. А мына ушул жерлердин бардыгын абат кылып, ушул жерлерди жашыл бактарга бөлөп, аркабыздан жашыл бак таштап кетсек, бул тугандарым келечек муундарга жакшы. Анан акыреттеги жашообузга жакшы болот тугандар. Аз жейли, аз уктайлы тугандар. Чупуну кийинейли. Бирок ушул жерлердин бардыгын бак кылайлы тугандар. Карагылачы, кандай керемет талаалар. Ушулардын бардыгы Кыргызстандыкы. Башка эч ким күйбөйт бул жерге. Бир гана кыргызстандыктар күйөт. Бардыгыңыздарды чакырамын тугандар. Ушул жерлердин бардыгын абат кылып, бак кылайлы. Караңыздарчы, кандай кереметтүү сонун кыргыз жерин берген бизге. Бар жокту өстүрсөк болот. Эч нерсе бизге тоскоол боло албайт. Мына ушул талалардын бардыгын иштетип, ушул жерден өтө сонун мөмөлүү бактарды жасап ушул жерлерге. Ушул жерлерден өзүбүздүн ден соолугубузду чыңдасак болот.
элибизди баксак болот. Жалпы кыргыз элине бул жардам бере турган проект болот туугандар. Бак отургузуу идеясын колдоңуздар. Бардыгыбыз бактылуу болуп бай жашайбыз, Кудай кааласа. Караңыздарчы, кандай керемет жерлер. Мына Жалал Абад тарапка өттүк. Мына караңыздар, мына эми Жалал Абадтын мына бош жерлерин айтайын эми. Канчалаган 100 миң деген гектар жерлерибиз туугандар бош жатат. Мына ушул жерлердин бардыгын абат кылып иштетип, мына ушул жерлерди бак кылуу биздин милдетибиз туугандарым. Караңыздарчы, кандай керемет жашоо алып келе турган план бул. Бак отургузуу идеясы. Мо тоолор, мо зоолор, ушулардын бардыгы, көзгө көрүнгөндүн бардыгы мына биздики. Ушул жерлерди абат кылайлы. Ар бир кыргызстандыктын иш аракети менен боло турган план бул. Бак отургузуу идеяны колдоңуздар туугандар. Бак отургузуу идеясы жалпы Кыргызстанды туңгуюктан алып чыгат. Ар бир кыргызстандыктын үйүнө жарык берет. Бак отургузуу идеясы экологияны оңдойт. Өзөндөргө суу толот туугандар. 7 миллион кишинин бардыгы жумуш менен камсыз болот. Бир дагы киши мен бошмун деп айта албай калат. Мына көрүңүздөр, кандай керемет. Керемет. Мындай жерлерди туугандар башка мамлекеттер издеп жүрөт. Таппайт. Себеби дегенде бул бир берилүүчү жер. Муну колуңдан алдырып, тартырып койсоң, болду, ал кайра келбейт. Кыргыздын жеринин ар бир сантиметри бизге эмне өзүбүздүн өмүрүбүздөн артык болуш керек. Кыргыз элинин мурасы. Бул мурасты биз бардыгыбыз сактап, көбөйтүп, балдарыбызга өткөзүп беришибиз керек туугандарым. Мына караңыздар, кыргыз жеринин керемети. Мен бардык райондорго барамын. Бардык райондордо бактабат кыламын. Мына ошол жерде бардык райондорду карап туруп айтамын, кайран гана кыргыз жери иштетилбей турат. Канча миллиондогон гектар жерлерибиз эчтеме болбой турат. Мына ушул кыргыз эли ушул демилгени колго алып, бак отургузуу идеяны колдоңуздар туугандар. Мына ушул адыр тоолордун бардыгына суу чыгарып, мына ушул жерлерге бак отургузушубуз керек. Көрүңүздөрчү, кандай керемет. О Жалал Абад шаары. Мына ылдыйда турган Жалал Абад шаары, Жалал Абад облусунун борбору. Мына туугандар, караңыздарчы. Кандай керемет. Кандай керемет. Мындай жерлер туугандар эч качан биз эмне таппайбыз. Башка жактан таппайбыз. Бул жерлерде биздин ата бабаларыбыз кашык каны калгыча салгылашып, ушул жерлерди бизге мураска калтырып кетти. Биз бул жерлерди аздектеп, ушул жерлерди көркөмүнө чыгарып, сулуу кылып жашаганы милдеттүүбүз. Ар бир кыргызстандыктын милдети бул. Мына ушуну түшүнүшүбүз керек. Мына ушуну түшүнгөндө анан кийин бизге эмне бактылуулук келет. Бактылуулук эмнеде деп ойлойсуздар? Туугандарым, бактылуулук бул өзүңдү танып билгенде, диниңди танып билгенде, Кудайыңды билгенде, мына ушул Кудайым берген аманаттын баркына жеткенде. Мына туугандар, Барбы айылынын үстүндө канча миллиондогон гектар жерлер бош жатат. Ошол 100 миңдеген гектар жерлердин бардыгын иштетиш керек. Иштетип, мына ошонун пайдасын жалпы кыргыз эли көрүш керек.
Bir çırpıқты сайып қойсаң, ошол чырпык не жынар болот. Bir çırpıқты сайып қойсаң, ошол не bir чоң алманы бак болот. Мына ошодон алмасын жеп, жерден таза сусын ичип, эң жакшы ырыскы бул өзүңдүн мекениңдеги Кудай Алла берген ырыскы, эң жакшы ырыскы мекениңде экен. Ошон үчүн туугандар, бардыңыздар чакырамын. Мына ушул кыргыз жерин бак кылайлы, гүлдөгөн мекенге айландырайлы, туугандарым.